Дүкөн дейт муну, темир дүкөн. Дүкөндө ана магазиндарда эм дүкөн дейт го. Устакана деп койсо эм болот. 85 жаштагы Зардалы айылынын тургуну Токтоназар Исаев 40 жылдан бери темир устачылык менен алектенет. Айыл тургундары эмгек шаймандарын оңдоп, курчутуп алыш үчүн бардык ушул жерге келишет. Балта, теше, мокогон болсо, шону курчутуп оңдойм. Анан ат эшекке така жасайм. Така мок. Шундагы элге керек болгону алып кететтер. Шаймандын сыныгы барбы, мокоп калганы барбы, ошолорду курчутуп, ал сынгандарыны заклепка кылып берем да, шундагы элиме. Мында эски темир устакананы Баткен аймагында эч ким иштетпейт дейт Токтоназар аксакал. Ал темир устачылык өнөрүн небересине калтырууда. Аны дайыма жанына алып жүрүп, темирдин сырларын жана аны кызытуучу көмүрдү алуунун жолдорун үйрөтөт. Мана мында от жагылат. Темирди кызыта турган. Көмүр менен кызыйт. Бул көмүр токойдон кесип келген жыгач көмүр. Тал да башка чычырканак дегендей шулардын көмүрүнү иштетем. Таш көмүр жок. Зардалы жолу татаал, тоолуу аймак. Жергиликтүү эл негизинен ат эшек менен жүрөт. Ошондуктан Токтоназар устага ат эшегини така жасаткан кардарлардын саны үзүлбөйт. Бардыгы мана шулар атка така. Энди мана шунда бекитиш үчүн мык болбойбу? Ошол мыкты мана шу сымдардан жасайм. Бул мана жаңгы манеке. Мана. Такага мык болот бул. Токтоназар уста башкалар сыяктуу кышында Зардалыдан төмөнгө көчүп кетпей айылда калат. Район борборунан алыс, тоо арасындагы айылда калгандарга жергиликтүү бийлик көмөк көрсөтүп турат. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Баткен, Зардалы.